жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан, жарым болчу. МТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору ар бейшемби жума сайын биз күтпөгөн, сиздер күтпөгөн жаңылыктар менен бөлүшүп, өзүнүн жумушун активдүү улантып жатат. Акыркы чыгарылыштарда эмоцияга бөлөнгөн, пранк менен коштолгон эмоциялар, ошол эле убакта 7 миллион кыргыз эли кыз жибек, тилек балким белегин, гүлүн, шакегин алып келбесе макул дейби деп күткөндөр дагы көп болду. Ошонусуна карабай, кыз жибекке азыркы убакта комментарийлерге кирсең, интернет желесине кирсең, 10 деген баа беришип, экөөнүн бири-биринин сезимине, экөөнүн болгон бири-бирине мамилесине, урмат сыйына бардыгы алкышын билдирип жаткан убагыбыз. Ушундай жакшы ниетте кийинки биздин талапкерлер менен катышуучулардын мамилеси дагы тилек менен кыз жибектикиндей шаңдуу уланышын жана чыныгы сезим менен, чыныгы эмоцияга толгон сүйүү менен коштолушун биз ар дайым кааламакчыбыз. Бүгүн сиздер менен Канат Шабданбеков болду. Биз жолуктук долбоору башталды. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн кандай жаңылыктар бар экенин сиздер менен чогуу көрүү болобуз. Экранга жакын келтиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бул кружканы алганда эле биздин көрүүчүлөр дароо сезди. Мен албетте балалыкка баргым келет. Ар бир эфир сайын апамдын чайын ичип, өзгөчө мындай даамдарын сезип, бул Кениянын өзгөчө талааларында өскөн апамдын чайы азыркы убакта Кыргызстандын 7 дубанда сатылып жаткан убак, ошондуктан бисмилла деп апамдын чайынан ичип коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, алгач эле суроону сиздер күтүп жаткан ошо акыркы тилек менен кыз жибектин видеосунан кийин көптөр күтүп атса керек, кандай комментарий беришет. Ошол эле убакта кыз жибектин үйүндөгүлөр бул нерсени күткөн эмес, балким тилектин үйүндөлөр билсе, кыз жибектин үйүндөлөр балким даяр эместир ушул нерсеге. Анан биз дароо эле бүгүнкү сөздү биринчилерден болуп, урматтуу катышуучулар, сиздер да түшүнөсүздөр болуш керек. Биз тилек менен кыз жибектен баштагыбыз келип атат да. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Күйөө оладай го же, бүгүн башкача да. Мен деле үйүндөгүлөрдүн билген эмес, что мындай пранк болуп анан. Пранк аркылуу кол сураарымдычы. Сиз мен суроо бергим келип атат да, сиз эмнеге ушул сценарийди, ушул жолду тандадыңыз? Кыз жибекти текшериш үчүнбү? Деле уштуруп ийгенсиң кайра. Жок, кыз жибекти текшериш үчүн эле эмес. Проект боюнча биринчи кыз жигитке өтүп, анан колун сураш керек турбайбы? Максат ошол болгондо, биринчи кыз жигитке өтүп, анан кийин өзүмдү эмоцияга алдырып, бир жиндениш үчүн чыгып кетип, анан кайра келип колун сурагы. Жөн эле мындай эмоцияга, жөн эле мындай баягы биринчи кыз жигит болобуз, анан минтебиз деп эле дароо эле сиз кадам таштаганга аракет кылып турсуз да. Ооба. Бул нерсе бизге барыбызга жакты, негизи. Бизде бар 3-4 айдан бери жүрө беришет, эме жөн эле жетелешип жүрө беришет, анан бияка келип кыз жигит эмеспиз деп чечим кыла албагандар бар да. Эми сиз бул жагынан аябай 5 деген баа берсек болот. Үйдөгүлөр эмне деди? Биринчи баягы видеонун анонсу кетип атканда сиз тарапка кандай комментарийлер кетип атты? Тилек аябай коргоду окшойт сиз да? Тилек неге чыгып кетти деп көбү эмет жазып атты, көрөсүңөр. Тилек андай бала эмес, Тилек келет кайра депчи. Тилек кайра гүл көтөрүп келет деп көбү ошончо жазып атышты. Анын арасынан жазып аткандар болду, мактаган балаңар тойдо депчи. Ошо сизди көрө албагандар да бар да, көрдүңүзбү? Үйдөгүлөр баары шок болуп калышты, баары телефон чалгылашты. Себептен пайдаланып ушул Айсулуу эжем менен Наргизага чоң рахмат айта кетейин дедим эле. Ушундай бизге жардам бергенине, мага жардам бергенине. Урматтуу эл журт, урматтуу кыргыз элим, Айсулуу эже менен Наргиз эжеге жаман комментарий жазбай эле коюңуздар. Бул сүйлөшүлгөн да. Бул сүйлөшүлгөн нерсе. Баары жаман көрүп калыптыр эле. Негизи пранкты даже кол сураарымды Кызбек вообще өзү билчүмес. Айткан эмесмин. Ошо күтүүсүздөн болду бар.
Кыз жібекке бергісі келіп жатады. Кыз жібек мындай шашпай, тартынбай айтып беріңізші ошол убактагы сезимдерди, азыркы мезгилди. Саламатсыздарбы? Мен чынында билген эмесмин. Сурай турган билген эмесмин. Анан бул баягы гүлү жок келди го. Анда да мындай мен шок абалда болуп калдым да. Эмне болуп атат? Даже ошо билген эмесмин да менчи. Анан түшүнбөй эле калдым да. Анан башкача болуп, даже бул жактагы катышуучулар мындай сөздөрдү айтып атканда аны деле эмди угуп укпай эки жакты карап калдым да. Дагы Тилек эфирден кетет дегендечи. Мен буга ишенген жокмун. Анткени бул гүлү жок мындай келерине ишенген жокмун да. Анан мындай пранкпы деп ойлодум. Кайра чын элеби депчи, бул жакта ар бир адамдын көз карашын карап, анан ишенип калдым да. Кетет дегенде айтып атпаймынбы, шок болуп калдым мен депчи, мындай айткан сөзүңүздөрдү да мындай угуп эле туруп калдым да. Башка ашыкча деле болгон жок. Кайра гүл менен келатканда эмне себептен ыйлабыдыңыз? Гүл менен келатканда эми мен мындай болуп кирип келет деп деле күткөн эмесмин. Анан башкача сезим болду да, мындай башкача көрүнүштөр болду. Мындай кандай десем, айта албайм шыгза, башкача көз ирмемдер болду да. Анан өзүм да шок болуп турганда бир аз эмоцияны жашыра албай калдым да. Үйүңүздөгү ата энеңиз, туугандарыңыз эмне деди бул жөнүндө? Алар деген анонсту көргөндө тааныштарым биринчи ушу чалды да. Эмне болуп атасыңар, уже бүтүп калды. Кээ бири сурады да, аябай жаман сөздөр жазды да, мындай акмак ушунча келип туруп эмнеге ал таштап кетет депчи. Анан мен дагы повод бербей, эми ушундай болуп калды, күтүлбөгөн нерселер болуп кетти депчи айткан жокмун да. Анан эфирден көрүп аласыздар депчи. Анан ата энемдер аларга түшүндүрдүм. Ушундай болду депчи. Анан алар деле айтты, Тилек деген андай бала эмес деп, эжемдер да айтып атты. Ал мындай гүлү жок келерине деле мисалы ишенген эмеспиз депчи. Пранк деп эле ойлодум деп айтышты да. Анткени Тилекти билет да. Кыскасы үйүңүздөгүлөр жакшы эле кабыл алышты, сүйүнүч менен. Жакшы эле кабыл алышты. Кадимкидей эле. Телевизордо ошо ким менен үйүңүздөгүлөр менен чогуу көрдүңүзбү видеону, же өзүнчө көрдүңүзбү? Жок, мен өзүмчө көрдүм. Менин ата энем Токтогулда бардыгы. Алар ошол телефондон көрүшөт. Алар көрүп эле мага чалышты бардыгы. Анан баягы видео эфир толук чыккандан кийин алар да мындай сүйүндү да. Молодец депчи. Тойго даярдык башталды деп угуп калып атабыз да, Тилек мырза. Буюрса акырындан камдана баштадык, буюрса тойго. Ата энелердин жолугушу качан болот эми? Ата энелердин жолугушу буюрса жакын күндөрдө болот. Балким катышуучуларда дагы сөз бардыр. Алтындарым, сиздер үчүн жаман көрүнгөнгө да даярбыз. Ар дайым. Эли журтума. Эми кармашкан колуңар үзүлбөй, тойго уланып, тойдун артынан бешик тойлор уланып, бактылуу болушуңарды гана күтөбүз. Чоң рахмат Асылжан. Сизге өзгөчө рахмат, Наргиза көңөргөч. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман күн. Мен да ошондо айта кетип турган сөздөрүм бар эле, ошол күн баягы убакыт аз болуп айта албай калдым. Алдыга койгон тилек максатыңарга жеткиле. Күнү күндөгүдөй ошондогу эмоция менен ушул күнгө чейин жашап келдик. Биз дагы силердин кубанычыңарды менен канчаланган көрөрмандардын куттуктоосун көрүп биз дагы кубанып аттык. Ошол каалоо тилектер кабыл болсун. Бар болгула, аман болгула. Чоң рахмат. Мырзалардан ким ыйлап атты, мен калп айтпасам? Аябай жаман адам экенсиңер деп бирөө ыйлап аткан да. Өзгөчө куттуктагым келет. Жаңы Тилек мырза кирип келгенде эле мындай экөөнүн сонун жуп көрө алгам да. Жибекти тандаганда мен аябай Тилектин сүйлөгөн сөзүнөн көрүп, жибекти тандагандан
эконун сөздөрүнөн баягы жебек менен аралашып жүрүп бир аз болсо мүнөзүн билип калдык. Анан экону чындап мындай ишеничимин да ортосунан чыгат депчи. Анан малатсы. Азаматсыңар баарыбыз тең аябай сыймыктанып, көкүрөбүз толуп мындай сүйүнүп атабыз. Алдыга жылы бергиле көпчүлүк балдар үчүн чындап Айсулуу эжесинин келгенде эле көз жашын алып, аябай сүйүнүп мындай тосуп алганда чындап мындай сонун жигиткен мыкты деңгээлде мырза экен деп мындай сыймыктануу менен көз жашын агызгандай эле өзүңүздү көрсөтө алдыңыз. Анан мага кызыккан суроо ушул эфирден кийин баарыбыз тең кетип атканда жүргүлө чогуу чай ичели. Кыш келди, эшик суук, эшикте чуркаш не вариант, бирок үйдө кантип чуркаса болот? Кыргызстандагы эң алдыңкы чайна топтун беговой дорожкаларына келдик. Ассаламу алейкум, аманбыз. Алейкум ассалам. Ушул беговой дорожкалар мага аябай жакты да. Бунун баасы канча сомдон канча сомго чейин? Балары 25 миңден баштап 130 миңге чейин. 25 миң сомдон баштап. 25 миң, ооба, 25 миңден баштап 130 миңге чейин. Бул элдердин чөнтөгүнө абдан ыңгайлуу. Ооба, өтө туура айтасыздар. Кыргызстан боюнча номер 1 беговой дорожка. Ага дагы ишенdim. Чайна топ магазининде бир гана беговой дорожкалар эмес, жапжаңы, заманбап, массажный креслолор дагы бар. Үйүңүздөрдө массаж кылып, чуркаңыздар. Анткени Чайна топ Кыргызстандагы эң алдыңкы магазиндердин бири. Эгер сиздер ушул жактан заказ кылсаңыздар, анда 7 областка, 7 дубанга доставкасы бекер. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде сиздер Чайна топтун беговой дорожкасын, массажный креслосун алам десеңиздер, алдыда турган номерлерге байланышып, Инстаграмна катталабыз. Чуркаңыздар, массаж кылыңыздар, жашаңыздар. Дегенде жок, мен өзүнчө романтика кылам деп айтканда, андан кандай уланды ошол бияктан чыккандан кийинки күнүңөр? Ошо биякта эфирден чыккандан кийин экөөбүз тамактанганы бардык. Ошол күн буюрса өттү. Чыктык, бардык, тамактандык, курсакта устук дегенде. Самый главный. Ошо жакшы эле өттү буюрса, сонун өттү. Саламатсыздарбы? Бакыт таалай каалайбыз силерге. Жана башынан эле чындап эле аябай сонун пара болуп көрүнгөнсүңөр да. Жана очень рады ошол убакта ушундай болуп аткан учурларгачы. И бизге дагы жуксун деп айта кетсемби? Менде дагы суроо болуп атат да Тилек мырзага. Тилек мырза азыр буюрса тойго даярдык башталды деп атпайсыңбы? Кандай пландары болуп атат? Жана love story деп коет негизи свадьбада. Ошону көлдөнбү, жана жети өгүздөнбү, сону тартышат го, каякта пландап атасыңар? Ошо жөнүндө. Бизди чакырасыңбы? Азыр ошо love story тарткан тиякта Токмокто тааныш инилер бар. Ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса аларчадан баштайбыз. Дальше көлгө чейин барабыз го буюрса. Молодец, абдан сонун. Анан силердей болгон адамдарды тойго чакырбай койсом болбойт го. Буюрса тойдо көрөт экенбиз да love story'ны. Мен да куттуктап кетейин, Тилек кыз жебек. Өткөн эфирге келе албай калганбыз биз. Бактылуу болгула. Ар дайым башынан эле негизи мен силерди көрүп сукунам постоянночу. Той берген атыптырсыңар, ата-энеңер дагы уже сүйлөшкөн атыптыр. Баары жакшы болуп кетсин. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Тилек менен кыз жебекти азыр кичине толкундантпай туралы, балким бир жумадан кийин дагы өздөрү да угуп жаңылыктарды айтып бересиздер. Кыз жебек айта турган сөзүңүз болсо келиңиз. Бир нерсени айта кетейинчи. Баягы бизде ушул жектен кайрыла кетейин да. Бүткүл ушул кыргыз элиме дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз ошол эфир чыккандан кийин бизге тынбай жазып башташты да, куттуктап. Анан баягы мен көп учурда мындай мырзалардын ыйлаганын көрчү эмесмин да. Же билбейм, ушу бизге мындай мага жазып атты да. Мен эркек баш менен ушундай ыйладым, ыйлачу маселем, кээ бир айымдар оңой менен ыйлачу маселем деп даже мындай видеолорунда кетирип атышты да, мындай сүйүнүчү, коюндан батпай. Биз үчүн сүйүнүп аткандарын көрүп мен чын айтканда көзүмө жаш алдым да. Аябай мындай башкача экен да, мындай жылуу сөздөрүн жазып, дагы бир жолу терең ыраазычылык кыргыз элиме, баарыңыздарга чоң рахмат колдоп жатканыңыздарга. Ошол. Шайырбек мырза да ыйлаганда бизде. Шайырбек мырза береличи. Эмнеге ыйладыңыз, ошону айтып бериңизчи.
ыйлады десе бир аз туура эмес болот. Эми көздөн жаш айланды чындыгында. Ушундай болду да, мен случайчы карап отурсам, баягы адамдын 200-лүк пайда болуп калат го. Булар сүйлөшүп алганын билбептим да, эмнеге мынтип айтат деп. Анан бул чыгып кеткенден кийин ан сайын баягы ичиме мындай булугу бир нерсе толуп калгансыз да. Улам эле эшикти карайм, анан бул кирип келсе мына сүйлөгөндөргө ызаланып көзүмөн жаш чыгып кетти да. Анан ошолдун уюшулган эме мындай сүйлөшүлгөнүн билбептим да менчи. Анан же баягы балдар менен иштеп жүрүп, балдардын эмеси өтүп калганбы, ошо бир аз көңүл назигирээк болуп калыптым го. Айсулуу айым менен Наргиза Бикеч аябай сизди да ыйлатышыптыр да. Эле эмес, албетте мунун баары тилекке жардам болду. Аны баардыгы эле түшүндү окшойт. Биз кийинки убакта азыр мээде көрүп отурсак, айтурган менен Айсулуу айым талапкери жок отурат. Талапкер мырза бүгүн негизи келишибиз керек болчу, ал билчү бүгүнкү күндө. Анан эмнегедир келбеди. Мага деле себебин айткан жок. Ошо менен бүтүп калды. Ошо келбей калды. Чалсаңыз да албай койду. Жок, чалган чынында чалган жокмун, жаздым да. Жазсаңыз не дейт? Оба деп эле жооп берди, болду. Келбейм деппи? Жок, келиш керек саат момчага деп айттым. Ошол. Андан кийин жазышып мындай эме бириңиздер көңүл буротту, сизге мындай көңүл буротту? Бир жуманын ичинде ооба жазыштык. Мындай жолуктуңуздар же жолуккан? Жолукканы жолукпадык. Ошондо кандай болуп калды? Байкагычтар бар, байкоочу Тилек мырза. Айсулуу айымга суроо берейин, Айсулуу айым ушу мырза келгенде мындай көңүл үчүн эле чыгып коеюн дедиңизби же кичине симпатия болду, ошол жөнүндө айтсаңыз. Байкап деле көрөйүн деп чыктым негизи. Кандай эмне, может, экөөбүздө баягы келишип кетти. Келген күнү мисалы балким жактыруу сезим болбосо да, может, сыртка чыгып сүйлөшкөндө может бирдеке болот деген үмүт менен чыккам да негизи. Көңүлүнө деле карап эмес. Анан болдубу? Чыкты, жолуктуңарбы, кандай сөздөр болду? Кофе ичтик, сүйлөштүк, олтурдук. Бирок ошо болбочудай го. Мен сүйлөп. Мен өзүм оюмду айтып коеюн. Бир жуманын ичинде Айсулууга если чалбаса, жолукпаса, кичине несерьезныйраак болуп калды да бул жагы. Бүгүн да эфирге келбей койду. Болбой калды окшойт биягы уже. Жок, чалбады, жазбады деп айткан жокмун. Чалуу болду, жазды. Бир-эки жолу жазып сүйлөштүк, бирок жолуккан жокпуз. Айсулуу айым сизге чалып атты, жазып атты, жолугушайлы деп да айтып аттыбы? Бирок сизден болбоду окшойт, барганга. Макулдук болбоду окшойт. Мен ал кишиде, ал мырзада эме экен, жумушу смен менен экен да. Мен бош кезде ал сменде болуп жатты окшойт, по-моему. Мен жумуш аябай иштеп жаткан кезде ал мага бир-эки жолу жазды да, жолуга аласыңбы деп. Анан Тилекке каршы жумуштан чыга албай калып, мен жолуга албайм деп айттым. Саламатсыздарбы? Мен Айсулуу айым тууралуу менде бир окуя болуп кетти. Акыркы күндөрү көчөдөн мени жашынакай мырзалар, жакшы мындай жашынакай симпатичный мырзалар токтотуп эле эметип калышып атат да. Акыркы күндөрчү Айсулуу менен сүйлөштүрүп койчу, Айсулуу менен сүйлөшөйүн дедим эле, барайын дедим эле, бирок билбей жатам депчи, уялып атам баргандан, Айсулуу жок деп койсочу деген мырзалар болуп атат да акыркы күндөрчү. Анан кайрылып кетет элем. Эч уялбаңыздар, тартынбаңыздар ушул жерге келгенден. Биз сиздерди кучак жайып, шаңдуу көңүлдүү тосо алабыз. Айсулуу айым бул жерде көтүп жатат сиздерди. Ооба, көбү тартынышат экен. Айсулуу айым жок деп коебу дешип, ошондой болуп калды да. Мени көчөдөн прям токтоп турчу, Айсулуу айым жөнүндө айтып берчи деп ушундай болду менде. Неге сиз жөнүндө сурашпайт? Билбейм. Неге мен эмес дебесизби ошол жерден?
Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Айсулуу айымдын талапкери Азамат мырзага телефон аркылуу байланышка чыкканга аракет кылалы. Бүгүн чыгарылышка келе албаса дагы негизи телефон аркылуу сүйлөшүп түшүндүрүп берем деп аракетин айткан сөз. Өчүрүп койду. Дагы бир жолу чалганга аракет кылып көрөлү, балким биз дагы ошо келген талапкерлерге бардык шарттарды түзүп беребиз, ошолор дагы биздин эфирге жоопкерчиликтүү мамиле кылса экен деген биздин дагы сунушубуз бар. Балким алып калат телефон. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи ар бир талапкерге катышуучуга кандай мамиле болсо, бизде талапкерлерге да ошондой мамиле да. Бирок бүгүн келип кандай болсо дагы чечимин Азамат мырза айтыш керек эле. Биз ошол нерсени күткөнбүз, өзү келген жок. Биздин редакцияда айткан, эфир күнү сиз менен телефон аркылуу байланышабыз деген. Биз редакция номери менен дагы өзүбүздүн номери менен да байланышканга аракет кылдык, бирок эч кандай жооп болгон жок. Демек, Азамат мырза биз жолуктук долбооруна кичине жоопкерчиликсиз мамиле кылды. Ал эми Айсулуу айым экөөнүн мамилесине токтоло кете турган болсок, Айсулуу айым өзү айткандай, аяк аяктады окшойт, же дагы күтөсүзбү? Жок, жооп бербесе, келбесе болду, бүттү да. Анан сырттан жоготуп келди Айсулуу эже аркы берки дегениңер токтоткула. Мен ал мырзага эчтеке деп айткан жокмун. Сүйбөгөнгө сүйкөнбө деп. Сүйбөгөнгө сүйкөнбөш керек. Анда Айсулуу айымга биз кайрадан талапкерлерди күтөбүз. Негизи Айдана дагы айтып кетпеди, туура эле, мен деле жолуксам деле өтө сонун балдар айтат да, мисалы мен Айсулуу айым менен турмуш курмакмын, аябай жагат деп. Бирок келгенге мындай өзүнүн бир кадам таштап келгенге мындай биздин тил менен айтканда духтары жетпей жатат да. Эгерде бактыңыз менен күрөшөм деп келсеңиз, мына биринчи сезон, экинчи сезондон бери бизде отурган Айсулуу айым бар. Айсулуу айымды келип ушул куттуу студиядан алып кетсеңиздер, биз тоюбузду өзүбүз кылып берип, эртерээк чыгарып ийет элек, талапкер болуп келиңиздер анда. Айтурганга берели. Баягыда жакшы романтика болот эле. Аттын оозун канатышып, сонун видео тартышып. Бүгүн жалгыз отурасыз. Бектур мырза ат чабат экен. Анан кечээ күнү достору менен атка неме чабышып, ошо менен белине ортолуптур. Ошол себептен бүгүн келе алган жок. Аттын белими же өзүнүн белими? Өзүнүн белими. Өзүң белиң ортолсоң эчтеке болбойт деп кой. Аттын белин ортолса ооро турушмакчыбыз керек, Ошондо ден соолугуна байланыштуу эле келе албай калды. Ден соолугуна байланыштуу. Мамилеңиздер жакшы эле уланып атабы? Мамилебиз деле жакшы эле. Биз анда кийинки чыгарылышта да күтсөк болобу? Жоопкерчиликтүү мамиле кылабы, Бектур? Өзү негизи сүйлөшүп айттым, мен хотя бы келип бир көрүнүп кой, жооп айтышыбыз керек депчи. Эмне болуп атат ошончол көрүнүп кой, жообун айтыш керектигидей? Келе албайм дегенден себеп такыр эле баса албайсыңбы деп сурасам, ошо бара албайм деди да. Сиздердин мамилеңиздер. Сиз бир көрүнүп кой дегениңизге караганда. Мындай болуп атат да, айтырган, сизден да азыр кичине бизге убакыт керек десеңиздер, балким убакыт керек да, бирок болду, Бектур да бул жака келе албайт. Бир көрүнүп кой десем да болбой атат десеңиз, анда биз убакытты созбошубуз керек да. Сиз айтыңызчы. Анын жообун мен да так ала алган жокмун да. Кандай сага ушундай мамиле жагып атабы? Мисалы биз жолуга алган жокпуз. Мурунку эфирден бери жолуккан жокпуз. Мен да жумушума байланыштуу, ал дагы сырт жакка келип кетип иш менен алек болот. Анан жолуккан жокпуз. Көп деле жазышкан да жокпуз. Анан бир аз ортосун устады десем болот да.
Мен азыр айтып турганды түшүнүп турам, ал эми көрүүчүлөр көрүп атса жана ошондой эле Бектур мырза көрүп атсаңыз, бул мамилени негизи кандай болсо дагы жигиттик кылып аягына чейин чыкканга аракет кылыңыз. Анткени биз жөн эле ушул жакта сизди күтүп, башка талапкерлерди албай, айтып турганга алып келип тааныштык. Мисалы ошол эле убакта эрежелерин түзүп берип атабыз, шарттарды түзүп берип атабыз да, бирок сиз эфирди сыйлабастык кылып келбей койсоңуз, анда бул таштын баары сизге тийиши мүмкүн. Кийинки чыгарылыштарда биз албетте Бектурду күтөбүз. Кандай болсо да келип айтып берсин, азыркы убакта убакыт бар сиздерде. Ошентип эле. Катышуучулардын коштоосунда, көрүүчүлөрдүн коштоосунда биз бүгүн бул жака бир талапкерибизди чакырабыз. Балким бул нерсе көптөрү таң калышы мүмкүн. Биздин студияга азыр кол чаалар менен талапкер Бийкешти тосуп алабыз. Балким бул Бийкешти көргөндөрдүн бардыгы таанышы мүмкүн. Экинчи сезондо биз жолуктук долбоорунун катышуучусу Алма аттуу кызыңыздар келип атат. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Ай. Сиздер күттүңүздөр беле? Ал эми сиздер күттүңүздөр беле? Бизге дагы өтө кызык болуп атат. Көрөлүчү, кимге келген? Саламатсыздарбы? Барыңыздарга ушул жерде сиздер менен чогуу болгонума кубанычтамын. Ойлогон эмесмин кайра келип калам деп. Нелер алып келип атат? Ошондо кайра ойлобосоңуз, келип калам деп ойлобосоңуз. Жашоошубуз менен кызык экен, эртеңки күнү эмне болорун билбейт экенбиз. Ошондо сиз ошо кетип калып кайра келген сиз үчүн мындай туурараак болду окшойт анда, Ошол кезде негизи мен үчүн проект өтө маанилүү болчу, бирок ошол кезде зарыл иштерим болуп, алдын эле эжелерге айтып кеткенмин. Бирок калгым келген, бирок өтө зарыл иштерим болгондуктан кетүүгө аргасыз болдум. Аргасыз болдуңуз, Ошол убактан бери анан азыр талапкер болуп келип атасыз. Ал мырзанын эмнесин жактырдыңыз? Мен таң калып атам да, ошол кайсы кимге келдиңиз? Мага да кызык болуп атат азырчы. Эми кимге келгениңизди айтпай турсаңыз болот, албетте, бирок мындай шашпай айтып бериңизчи. Эң башынан айтып кетейин анда. Эң башынан айтып кетиңизчи. Башынан эмес, эң башынан айтсам баары билип калат да, анда ортосунан айтайын. Ортосунан айтыңыз. Негизи аябай күлкүлүү окуядан болду. Мен болсо жакында эле 3-4 айын мурун көчүп кеткем ата энемден, жумушумдун жанында, ишимдин жанында. Өзүм кошкам бар, экөөбүз чогуу жашайбыз, кошкамды чөнтөгүмө салып алып, пижама менен чыгып, эч ким мени көрбөйт. Ушундай го закон подлости, мени эч ким көрбөйт дегенде баары көрүп калат. Ошентип дүкөнгө нан алам деп эле чыгып, карасам Тилек өтүп бараткан экен. Айтып салдым Анан мен болсо Тилекти бир тосуп алчы анда, Тилекке айтыңыз. Анан көрдүм, мен эң биринчи мен эле байкагам да, ал байкабай. Бирок мен мондай кебете мен көрбөсүн деп байкаганмын эмеш болуп монтип өткөндө сен кандай алма деди. Анан мен деле кандай деп анан кошкомду көрүп, анан сүйлөшүп калып, тамашалап, анан мен болсо иттерди жакшы көрөм, кошканы анча жакшы көрбөйм деди. Мен негизи бүт эле жаныбарды жакшы көрөм деп анан тамашалап, бир эки сөз сүйлөшүп, анан жумушуна кетип аткан экен, мен кайра үйгө кирип кеттим. Ошодон кийин сүйлөшкөн эмеспиз, даже жазышкан эмеспиз. Анан кийин кайрымдуулук бир уюш кайрымдуулук чогуу кылып калдыңыз. Жок, кайрымдуулук видео тарттыңыздар. Жок, иш чарада. Аны деле мени деле конок кылып чакырышкан экен, ошол жактан уже нормально кийинип эле жолугуштук. Анан ошол жакта сырттан сүйлөшүп калдык, кандай иштер деп эле ошентип билинбей эле сүйлөшүп кеттик. Анан кийин проекттин деле эрежелерин берип, сырттан деле сүйлөшкөн туура эмес болуп калат деп, андан чыгары аябай анын жардамы керек болгон да мага. Бирок ойлогом, мага жок, келе албайм деп салат го десем, менин командамда кыз айтат, Тилекти чакырбайсызбы десе, жок, ал мага отказ берет го десем,
жок, ал биздин университетте окуган жакшы бала деп, мен аны жакшы таанычу эмесмин да негизи. Мен эрте эле кетип калган проекттен, анан макулдап жазып көрсөм, өзүнүн жумуштарын таштап, да, передвинул, келип мага жардам берип, колдоп берген өтө мага чоң бир аябай таасирлендим да, чынын айтсам. О нем у меня было другое мнение. Кандай болду эле? Негизи биринчи көргөндө көргөнсүз да сиз баягы? Ооба, ошол кезде мен негизи жаман көргөн болчумун. Баары эле аны тиги жанары менен сүйлөшүп, аны Акмаралга келди десе, мен деле ошондой эле ойдо болгом да. Бирок жайында бүт ситуацияны анализдесем, ар бир адамга эле ыр чыгара бербейт да. Акмаралга арнап ыр чыгаргандыктан көрүп, чын эле сезими болуптур. Демек, бул ошол кезде жөн эле жала жабылып кетти го деп баарын анализдеп, менин ал жөнүндө оюм өзгөрдү. Кантейин. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы, шүгүр. Негизи экөөбүз мына кошуна болуп калат экенбиз да? Ооба. Турмушта. Экинчи подъездде жашайт. Кошуна кыз турбайсызбы? Кошуна кыз деген. Кош келдиңиз. Алып эле кетесиз го дейм, азыр кыйналат деп кой, бул чечим чыгара албайт азырчы. Эмне кылсам деп ойлонуп. Өзүм эле алып кетем азыр. Мен кубанычтамын негизи. Мен ойлоп аткам Нурлан байке деп ойлоп кеттим да, келгенде дагы. Мен абдан мындай күткөндө эмес болчумун. Бирок аябай мындай өзгөчө мындай сюрприз болду да магачы. Кубанычтамын. Экөөңүздөр сиз мына интриганы жашыра албайсыз го, Алма? Баарын келет сонда. Эфирден сырткары Тилек мырза сизге жакшы мамиле кылып аткан окшойт да, ушунчалык баягы чечим чыгарып келгениңизге карагандачы. Ооба, негизи мен ойлойм, баары негизи момундай осознанный мамиле. Кыздар негизи адамды эмес, өзүнө болгон мамилени таңдайт экен да. Анын болгон мага мамилеси өтө жакты. Жана дагы андан тышкары адамгерчилиги, чыгармачыл жактан да экөөбүз окшоштугубуз бар экен. Окшош, мындай карасам, анализдеп көрсөм, айтпайм, сүйүп калдым, сүйөм, күйөм дебейм, албетте. Бирок жакты, чынын айтсам. Биздин бала учту асманга, асманда учуп баратат, жерге түшүрүп сүйлөт коет. Суроолоруңуз болсо. Мен сиз жөнүндө көп нерсе билем уже. Баарын анализдеп чыктым дейм. Дагы мен нумерологияга да кызыгып кетем да, негизи мындай окшош жагынан. Экөөбүздүкү тең число сознания 1 экен. Экөөбүздүкү тең мындай лидерские качества. Албетте бул деле бизге бир аз тоскоол деле болуп кетиши мүмкүн, анткени мен деле я деген адаммын. Ал деле ошондой, бирок эгер бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди түшүнсөк, аны деле жеңип кетсе болот деп ишенем. Ооба. Бирок мен деле ойлойм да, ушу Тилек мырзага Алмадай эле кыз керек да. Анткени Тилек мырза 100% я дебейт да, бул кээ бир жерлерден ты деп деле коюшу мүмкүн да. Аты толкунданбайсыз, кол чаап болчу Тилек. Ошон үчүн Гүлнур менен дароо бүтүрө койгон окшойсуз, Алманы көргөндөн кийин. Деме катышуулар суроо бербейби? Ой, бергилечи Тилекке суроону. Мен суроо бербей эле бир сөз сүйлөгүм келип турат. Өткөндө Алма, кош келдиңиз, Алмагүл Бикеч дейинчи. Рахмат. Анан өткөндө Тилек айтып калды, ушундай Алмагүлдүн бизнес мастер-классы болот экен, барып келели байке деп. Анан болду деп мен да барып келдик. Барганда чындап эле Алмагүл лидер кыз экен. Абдан ошондо мен биринчи жолу көрдүм. Кубандым. Анан эмне дейм, бияктан буюрса сөйлөшүп көргүлө демекчимин. Суроом жок негизи. Ошо Тилек. Ошого кошумчалап кетсем болобу? Негизи Тилек мага жардам бергендиктен, ошо андан тышкары дагы адамдар жардам берди. Баарына ыраазычылыгым үчүн акысыз эле келгиле дегем да, башка адамдарга билетмен болчу. Бирок менин менеджерлерим аны тааныбай калган окшойт. Чегиңизди көрсөткүлө деп аябай такап салды да. Бирок ошол жерде деле эркектик сапатын көрдүм. Анан кийин угатпаймынбы? Жок, мен болсо акысыз болчу дебестен эле төлөп эле кирип кетти да. Ошосун деле бааладым. Нурлан мырзанынбы? Жок, Тилек мырза.
экөө чогуу. Мен төлөгөн жокмун. Биз жолуктукта катышчумун. Эгер мындай болорун билгенде төлөп эле кирмек экенбиз да негизи. Ооба, негизи бүт мындай мага жардам бергендердин баарын ыраазычылык үчүн акысыз деген болчумун да, бирок менеджерлер баарын таанып аптыр. Анан чек талап кылса, анан ошол кезде айтса болмок да, мынтип. А бирок ошол кыздар менен тартышпай, макулдай эле, унчукпай эле төлөп киргени деле бир четинен мындай эркектик сапаттай болду да мен үчүн. Экинчи сезондогу эч кимди жактырбаган Алма Тилекти жактырып калат деп ойлоп турмун мен негизичи. Балким Тилек мырза сиз вокалдан сабак бердиңизби же Алмага кайрадан чогуу бир ырдадыңыздарбы? Ушундай болгон жокпу? Тилек мырза да профессионалдуу музыкант го бул. Мен профессионалдуу эмесмин, любителимин. Бул негизи ыр мен үчүн второстепенный да, азыркы учурда меники спорт, бизнес, ошол. Сиз үчүнчү? Кайсыл сфера биринчи? Мен үчүн өзүм негизи мугалимдик кесип мен үчүн биринчи да. Жакшы көрөм. Балдарга эң биринчи орунду ошол кесип, мугалимдик кесибимди аябай жакшы көрөм. Андан кийин мындай ырчылык деп айта алам да. Жеке жашоого ала келе турган болсок, ким сиз үчүн биринчи? Азыркы учурда үй бүлө куруш керек. Алма деп да айта албай атат, караңызчы, өзүңүз эле алып келет окшойсуз. Келиңиз Санат мырза. Санат мырзанын кийими биздин креслонун эмиңде окшош болуп көрүнбөй да калат. Сорп таштаптыр сизди. Саламатсыңарбы? Мен Алма менен Тилекти чото мындай соцсеттен, видеодон көрүп калгам да. Экөө бир клипке бирдемеге тартылыпсыңар, Анан ошол жактан көргөм. Азыр Алма кирип келгенде эле мен ойлогом дароо эле Тилек депчи. Анан Тилек мырзага суроом бар эле. Сен кандай мындай Алманын мүнөзүн билесиң? Буга чейин дагы эфирде болгон. Сен ойлогондой кызбы? Мүнөзүн эми аябай жакшы билем деп айта албайм да. Мысыртта эле көрүп жүрчүмүн. Мындай аябай деле сүйлөшүп деле болгон жок да, тияка эмеге барганда. Тартылган барганда. Эми көрүп, анан кийинки эфирлерде айтып берсем кандай болот? Руслан мырза айтат азыр. Алма кандайсың? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келип алдың. Тилек сага суроо берейин. Например, сен көрүп жүрдүң да жардам бердиң, биз жолуктун катышуучусу депчи. Анан биздин байкообузга караганда жагып атат деп атпайсыңбы азыр, алып кетем депчи. Макулмун деп айтам депчи. Анан өзүңдө мындай сүйүү сезимдер болду беле же жөн эле дос катары эле жардам берип жүрдүң беле буга чейин? Өзүң ойлонуп көрдүң беле? Жөн эле ошо бир кызыкчылык менен жардам бердиңизби? Акчаңызды төлөсөңүз да башка кызыкчылык болду. Негизи Алма эмес, негизи эгер жардамга муктаж адамдарга негизи жардам берип эле келаткан. Ошондо баардык кыздарга эле жардам. Жок, кыздарга эмес, мындай муктаж адамдарга, жок, кыздарга деп айтпайм, мындай негизи эле мындай. Жок, ал кайрымдуу экениңизди билебиз, биз ак көңүл экениңизди билебиз да, көрүүчүлөр деле билет. Бирок Алмага эмне себептен ушундай жардам берүүнү чечтиңиз? Акчасын төлөп. Эми кайрылган адамга жок деген болбойт эгер колдон келип атсачы. Жок, кичине мындай сезимдер болду? Алмага деген мындай сүйлөшүп кызыкчылык болду? Кызыкчылык албетте болду. Ошону айтпайсызбы? Мен кайрымдуу кылам деп. Санжар келиңиз. Сиз менен жыйынтыктайлы. Тилек мырза мындай өтө ак көңүл, анан чынында жакшы мырза. Бул Тилек бул кандай десем эме да. Алма менен мурунтан тааныш да, анан как таанышы катары бул өзүнүн жардамын көрсөттү да. Эми жандай ар бир сураган адамдын баарына эле жардам берет деген ойдо эмес, бул ошо мурунтан тааныш да. Тааныш болгон үчүн жардам сурадым, эмнеге жок бош убактысы болуп атса, ушундай өзүнүн мисалы бош убактысы болуп жардам берди деп ойлойм. Ошол. Сиз дагы азыр Айнура менен мамиле кылып атпайсызбы? Кийин тааныш болуп биякта катышуучу кыздарда жардамга чакырып берсе барасызбы? Ооба. Мисалы жардам керек болуп атса, бош убактым болуп атса, менин колумдан ал жардам келип атса, жардам берем. Айнура кызгансачы ошол убакта? Айнура кызганбайт. Кызганыч болбойт. Эгерде балдарга жардам керек болуп Айнураны чакырып калсаңыз, кызганасызбы? Андай болбойт, ал жардамды мен өзүм эле берем.
Албетте бул жардамдын артында дагы бир башкача сезимдер, балким ошол эле убакта Тилек мырзанын да кадамдары тургандыр. Эми биз Тилектин мүнөзүн билип калдык го. Бардыгыбыз өзүнө келгенде бул башка келген жакшы сүйлөйт, өзүнө келгенде өзүн жоготуп коет, кичине толкунданат. Бирок сырттагы кылган мамилеси менен Алма ошол жигиттик сапатын баалап келип атат да. Демек бул нерсе бул жерде Тилектин да кадамдары чоң болуп атканын биз көрүп атабыз, сезип атабыз. Анан Тилек мырза, сиздин жообуңуз макулсузбу? Биз албетте ушундай тактынакай кыз, менин кыялымдагы кыз атайын ушул жерге келип атса чайга ичип келебиз албетте. Эми сиздин музыкаңызды биздин профессионал музыкант Эрлан Тогузбаев мырза чертип атат. Ошол чертип берсе, балким Алмага арнап деле ырдап коет турсуз. Бир куплет. Акмаралды Алмага алырды биз сөзсүз түрдө Акмаралга да чыкты деп ойлобойбуз. Ал бардык эле жашоодо колдоно тургандыр. Макул, анда колдон келишинче бир аз ырдап коелу. Теңиңе албай дервиштей кылдың, терметип ойноп кенебей койдум, жага албай койдум, жана албай койдум, жүрөктү жаным кыйнамай болдум. Кантейин кантем жазыгым канча, жүрөктү жаным кыйнамай болдум. Эт жүрөк ороп сыздатып барат, элесиң аркы кырдашып барат. Меримиң чачпай сүйгөнү кетсе, мага окшош жандар ыр жазып калат. Кантейин кантем жазыгым канча, жүрөктү жаным кыйнамай болдум. Жолу башка экен, сүйгө жетпес кайгы баш экен. Бактылуу болгон кааларым ушул, башка жан сага тагдырлаш экен. Бактылуу болгон Акмарал айым, башка жан сага тагдырлаш экен. Кантейин кантем, жазыгым канча, жүрөктү жаным кыйнамай болдум. Жүрөктү жаным кыйнамай болдум. Алма деп койбойсуз кичине? Алма. Албетте, катуураак кол чаап койсоңуздар, чынында биз күтпөгөн нерселер, сиздер күтпөгөн нерселердин бардыгы биз жолуктук долбоорунда болуп жаткан убагы дагы бир жолу айтам. Биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Анда кол чаалар менен биз Тилек мырза менен Алманы сыртка узатып, экөөнө бир жума убакыт аралык берип, эмки чыгарылыштарда кандай жаңылык экенин күтөбүз. Мына ар бир мамилеге, ар бир сезимге, ар бир эки жүрөккө убакыт керек экенин да бүгүн түшүнүп келип жетип отурабыз. Тилек мырза Алманын колунан алып, мына бирөөгө жардам берсең 10 эсе кайтып келет дейт мына Тилек мырзага. Экинчи сезондон бери аракет кылып эле Тилек мырза 100 эсе кайтып келип отурат, Ошон үчүн Санжардан башкабыз жардам бергенден аянбайлы. Сиздер жакыныраак берсеңиздер, биз эфирди алдыга карай улайсак. Негедир бүгүн талапкерлердин саны абдан көп, ошондуктан биз аларга дагы убакыт бергенге аракетибизди кылып атабыз. Кийинки талапкерибизди кол чаалар менен тосуп алабыз. Кол чаалар болсун.
чындыгында ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Атайын гүл дүкөнгө токтоп караңыз. Гүлүн алып келатат талапкер мырзабыз. Келиңиз. Орунтан орун алып бериңиз. Ушул гүл кимге буйрут болду экен? Куш келипсиз. Куш келдик. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсы жакта төрөлгөнсүз, ошол жөнүндө тааныштырып бериңизчи. Өзүм Учкор районунан төрөлгөм. Кумдө деген айылдан болом. Атыңыз? Атым болсо Шамшыбек. Фамилияңыз? Асқатбек уулу Шамшыбек. Ой, сонун. Канча жаштасыз? 21-де. 21-десиз. Окуйсузбу же иштейсизби? Азыркы учурда иштейбиз. Өзүбүздүн бизнес бар. Жеке ишкерлик менен алектенебиз. Биз жолуктук долбоорун канчадан бери көрөбүз? Кол чаап коелучу, Шамшыбек мырза толкунданып атат. Келиңиздер. 3-чү сезондан баштап эле көрөбүз. 3-чү сезондан. Анан алайын өзгөчө эмнесин жактырдыңыз? Ал жагымдуу, сүйкүмдүү, ооз барсыруктуу, орунду сүйлөгөн устун жактырып келдим. Дароо эле айтып берсеңиз болот го дейм. Шамшыбек мырза, убакыт созуп деле кереги жок, биздикилер аябай. Биздин билгич мырза да кетип калган. Фатима айыма келдим. Кол чаалар менен гүлүңүздү берип. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз. Фатима, талапкерлер келген сайын тажрыйбалуу болуп калыптыр, басканды көрсөтөр да дароо кадам таштап басты, учурашты. Таанышууда тажрыйбалуу болуп калды албетте. Жашоодо кандайсыз? Тартынчаксызбы же эмне мындай жакшы эле сүйлөшпөйбү? Албетте биринчи жолу сиз чыгып атасыз да ошондо азыр. Кичине тартынчакмын өзүм, уялчак. Уялчаксыз. Жашоодо кандай чечкиндүү эле кадам таштап? Жашоодо чечкиндүүбүз. Фатима, суроолоруңуз бар? Турмуш курдуңуз беле деп суроо койсун. 21-де экенсиз, 21-де. го деп койлойм. Ар кандай да 18 жашында турмуш курду. Турмуш курган эмессиз? Жок, турмуш курган эмес. Канча бир туугансыз? 3 бир тууганмын, эң улуусумун. Мен брачкам, анан карындашым бар. Кайсы жакта турасыз? Азыркы учурда ата-энемдер Кочкордо турушат, мен болсо Бишкекте турам. Фатима, сурооңуз барбы? Суроолор барбы? Саар мырза, 3-чү сезондо ошо Фатиманын ар бир видеолорун өзүң мындай жагымдуу көрүп, суктанып көрүп аттыңбы, сүйүп, кандай десем сага, өзүңө жагып атты да, жагып, кандай сезимдер болот дейм, Фатима, кандай эмнелерин жактырдың, кандай сапаттарын жактырдың, бир эле жолу көрүп жатырып калган жоксуң да, ошо видеолорун көрүп, видеолорун көрүп аттыңбы дейм да. Мамиле мүнөзүн көрүп, несин көрүп жактырдыңыз деген. Мындай Инстаграмдан көрүп аттым. Историясына бирок кирген деле жокмун. Историясына эмне кирген жоксуз? Кызык. Билип калбасын деп. Билип калбасын. Ошондо Фатима историяга карап отурат экен да, могул бала мени көрүп атат, могул бала мени көрүп атат, могул бала мени көрүп атат деп. Биздин дагы редакцияга кайрылганда сиз 26 жаштамын деп каттоодон өтүптүрсүз. Азыр бул жакта 21 жаштамын деп. Ошондо кандай болуп калат же толкунданып айтып алдыңызбы? Ошо кичине толкундап кеттим окшойт да. 26 деп айткам да. Сиз азыр түшүнө берсем. 26 жашта экен. 26. 86 деп эле айттыңыз го.
биз эми Фатима сизге эле суроо бергибиз келип атат. Шамшыбек мырза атайын келиптир эми бул жактан дагы баягы катышуучуларга да көрүүчүлөргө да айтмакчымын. Азыркы убакта бизде эң биринчи бул таанышуу жүрөт. Ал эми сырттан келген талапкерлерге биздин катышуучулар өзүнүн урмат сыйын көргөзүп, бир чайга чыгып келгенге мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле убакта эгерде пикир келишпестик болуп же жүрөгү сезбей кала турган болсо, биздин катышуучулардын да аны менен сүйлөшпөй койгонго укугу бар. Фатиманын да бул убакка чейин келген талапкерлерге чыгып жолуккандагы бул талапкерлерге болгон урмат сыйы. Бизде биринчи, экинчи сезондо кыздар жада калса сыртка да чыкчу эмес. Бирок өзүнүн адамгерчилигин көргөзүп, талапкерлерге мүмкүнчүлүк берип атат. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктү да колдон келишинче кармап калыш көбүнчө Шамшыбек мырзанын колунан деп эсептейбиз. Фатиманын жообу болсун, биз убакытты созбостон алдыга карай улай берсек. Ооба, кичине толкунданып атат окшойт. Негизи бала сүйлөшүп талаптарыбызга жооп береби, кандай деп чайга чыгып көрөсүздөр. Кол чабуулар болсун анда. Кантем жазыгым канча де. Кол чабуулар менен биз Шамшыбек мырза менен Фатиманы эфирден сырткары узатып коелу. Акыркы убакта Инстаграмда карап турсак, Санат мырза менен Мээримдин видеолору аябай тарап атат. Бирок эфирге келип сүйлөшкөндө эле экөө дагы бири-бирин түшүнбөй аткан сыяктуу сезилип атат да. Бүгүн дагы кандай экенин мындай бир сыйра сиздерге токтолуп өтүп кетеличи. Саламатсыздарбы? Видео бар эле, көрө албайлы. Жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айтырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө томчу, колуңду сунуп макул болчу. Карабаган, мендеги бар нерсени аярлаган, жок нерсени суранып ойго салып самабаган. Жүрөктө ыйман тилинде шүгүр бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар. Чарчасаң дем берип, жылмайып күлүшүп бар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Макул болчу, жарым болчу. Санат мырза бул жолку сиң кичине каражат кетиргенге аракет кылган окшойсуз. Ушул көйнөктү алып бердиби ошондо? Башка канча көйнөк алдырдыңыз ошондо? Негизи биз жолуктук, анан чай ичтик, анан ошо кийим алып берем деп эме кылып калды, анан барып
бир эле кийим алам деп ойлогом. Анан 2 кийим жарашып калды да. Анан бирөөсүн эле алайын десем, болбой, жок, экөөнү эле ал деп экөөнү алып берди да. Санат мырза, келиңиз. Негизи буга чейин кичине мамилебиз эметип атпады эле, анан кыздын көңүлүн көтөрүү максатында тааныштыгыбызды мамилебизди да бекемдөө максатында анан негизги чын жүрөктөн эле ушул свидание болду, жолугушуу болду, сүйлөшүүлөр да болду. Буюрса ортобузда баары жакшы, мурункудай биринчи жолу жолуккандай. Баардык ушул нерселер болбосо, мындай баягы нерселер да болбойт болчу деп ойлойм. Азыр кандай, жакшы элеби мамилеңиздер? Ооба, аябай жакшы буюрса. Азыр бири-бирибизди мындай мурун жарым сөздөн түшүнүп, көз караш менен эле уже бири-бирибизди билип, ошентип баштадык. Буюрса бизде жакшы. Кыскасы, көз тийбесин. Канат мырза, мени көптөн бери бир ой аябай каптап жүрөт десем болот. Неге дегенде, мага менин Instagram баракчама мага жазган айымдар көп болуп атат да. Эмнеге сиз ушундай положенияңыз менен кантип бардыңыз, сизге осуждение болгон жокпу депчи. Эми мен өзүм положениямды айтканда, эми сиз бир турмуш көргөнсүз, кызыңыз бар, анан ал жактан мындай эле жашоодо аябай көп негизи сын угабыз биз, бир турмуш көргөн кыздар. Ал жакка баргандан кандай болду деп менен аябай сурашат да. Анан чындыгында мага деле ооба сын көп болуп атат. Мындай айткандар болуп атат да, булар деген ажырашкандар, булар деген мындайча айтканда дальше жашоосун уланып кеткенге мүмкүн эмес буларга дегендей элечи. Анан мага мындай суроо туудурат атат да, эмнеге биз бир турмуш көргөн айымдар, биз эмне экинчи сорт болуп калабызбы бул жашоодо? Же биз татыктуу эмеспизби, бактылуу болгонгочу? Ошол аябай мени эме болуп атат да, кандай десем эми, көрүүчүлөргө дагы суроо бергим келип атат да, эмнеге биз турмуштан, биз өзүбүз ошо турмуштан ажырашалык деп тийбейбиз да күйөөгө, туурабы? Анан ошол эмне себептен ушунчалык мындай ненависть да адамдардачы? Эмнеге бир турмуштан ажырашкан мырза жаш кызга үйлөнсө болот дагы, а биз бир турмуш көргөн кыздар үйлөнбөгөн мырзага турмушка чыксак болбойт? Эмнеге да? Болот, эмнеге болот? Жок, болот экен, бирок көбүнчөсү эле ушундай болуп атат да. Менде сизге көбүнчөсүдөй сезилип атат да. Көбүнчөсү SMS комментарий жазбаган мен, бирок сизди колдоп отургандар дагы бар да. Ооба. Анан дагы мындай сөздөр болду да, булар деген буулар депчи. Биз деген эме эмеспиз да, буюм. Ким, көрүүчүлөр тараптан жазылып атабы же катышуучуларданбы? Болду. Катышуучулардан да айтыштыбы? Болду. Катышуучулардан дагы болду, көрүүчүлөрдөн дагы болду да. Анан бул нерсе мен негизи сынды туура эле кабыл алам. Мен сынбаймын сынга. Себеби дегенде мен уже көргөм сынды. Мен андан өткөндөн кийин уже мындай айтылган сөздөр мага катуу деле тийбейт. Просто мен эмнеге бул теманы көтөрүп атам? Менде айтып жатпаймынбы, мага жазган кыздар болду деп. Анан алар айтып атышат да, бизде негизи эле кыргыздарда ушундай экен, эмнеге айымдарды ушундай басынтышат деп кээ бир кыздар болду. Мен ушу бир жолу жаңылып калганда мен өз өмүрүмдү кыйганга чейин бардым. Мага ушундай сөздөр катуу тийип атат деген сөздөр болду да. Анан ошон үчүн айткым келип атат да, кыргыз элиме эмнеге ушундай эмеде калып калышкан депчи, эмнеге бир турмуштан ажыраган айымдар жаман депчи, эмнеге, может быть, ал жолдошу туура эмес чыгып калган чыгар да, ошон үчүн эки жолго түшүштү, сразу эле айым начар болуп калбайт да. Анан ошол темени аябай мен көтөргүм келип жүргөндө, негизи себеп дегенде мен айымдарга аябай эле жан тартып тим эле эметип турам да. Буга чейин мен чындап айтканда мен түшүнгөн эмесмин. Потому что мен мындай жашоону көргөн эмесмин. Мен башымдан өттү. Мен мага окшогон айымдарды түшүндүм. Мен ошо эки жолго түшкөндөн кийин буга чейин дагы болгон. Өзүм окшогон айымдарга колумдан келген жардамымды берип, биз Россия жергесинде жүргөндө бизде өз айымдардын уюму бар болчу. Ошол жерден биз ошо Россия жергесиндеги айымдарга жардам берчүбүз да. Мындан кийин дагы келечекте ушундай айымдарга жардам бергим келет.
Ошон үчүн ушул теманы козгоп атам да. Мен бир түз эфирде ушул теманы козгогондо айтты да, ушул теманы айтыңызчы, козгоңузчу, бизди да угушсунчу депчи. Ошол үчүн козгоп жатам. Тилек мырза, келиңиз. Айдан айым, андай сөздөргө көп маани бербеңиз. Ар бир кыргыздын кызы, ар бир Кыргызстанда жашаган айымдар бактылуу болууга татыктуусуңар. Билбейм, андай комментарийди эркектер деле жазат. Азыркы эркектер мындайча айтканда, кээ бир эркектер эркек эмес болуп калды да. Айымдар жазган болсо, анда айымдарга көңүл бурбай эле коюңуз. Бир кулагыңыздан чыгарып, экинчи кулагыңыздан чыгарып коюңуз. Вообще көңүл бурбаңыз. Силерди ал вообще задевать этпеш керек. Өзүңөр мыкты болсоңор, эмне гана жетишпейт, туурабы? Жок, мен ал сөздөр мага эч кандай задевать эткен жок. Просто мен башка айымдар үчүн күйүп атам да. Башка айымдарга да ушундай сөз болбосо экен деп. Ар бир айым бул сөздү көтөрө албайт да. Мындай сүйлөөрдүн алдында ойлонуп сүйлөп, ал айымдын ичинде эмне болуп атат эч ким билбейт да. Ал сыртынан күлүп жүргөн менен может ичинен өрттөнүп атат да. Ошон үчүн мен кыргыз элине кайрылып атам да. Ушундай айымдарга негизи эле аял затына мындай сүйлөөрдүн алдында мындай ойлонуп туруп сүйлөсөңүздөр депчи, айым болобу, эркек болобу да, мындай негизи айтып атам. Анан бир момент айтып кетейин да. Мен Эсенбек байкени достук таанышууга чакырбадым беле. Анан ошондо да аябай катуу хейт кетти да. Мен эмемечи, эмне бул кызын бактырайын деп атабы Эсенбекке, анан кийин тиги Эсенбек деген мындай, Айдана деген тигиндей депчи. Анан мен ал сөздөргө эч кандай деле маани берген жокмун, просто мага мындай ушул сөз жакпай калды да. Неге турмуштан ажыраган айым баласы болсо да эмне көчөдө калган болобу? Мен билишимче, мен көрүп жүргөн айымдар наоборот турмуштан ажыраган айымдар балдарын эң мыкты сапатта тарбия беришет дагы, эң анча-мынча эркектерге караганда жакшы багышат. Жакшы тарбия беришет. Мен билгеним, көргөнүм боюнча. Ооба, эми бул теманы козгоюн дедим деп атпайсызбы? Бул аябай эле бул чечилбей турган нерсе да. Анткени ар бир адам өзүнүн баягы деңгээлине жараша, өзүнүн ой пикирине жараша, ой жүгүртүүсүнө жараша жашайт да. Анан бул теманы козгогондо деле мен ойлойм бул нерседен эч кандай жыйынтык чыкпайт депчи. Анан эми сиз чындап өзүңүз баягы алдыга карап умтулуп атасыз да, алдыга карап умтулуп атасыз, өсөм деп атасыз, мындай деп атасыз. Бирок мен ойлойм, ошо элдин баары эле сизге хейт жазып эле жаман жазган жок депчи. Наоборотунан сизди колдогондор эки эсе көбүрөөк болду да. Биз Айдананы колдойбуз, азаматсыз, ошондой кыз киши да чечкиндүү кадамдарды кылыш керек депчи. Эми ал нерсени айтып биз коомду өзгөртө албайт экенбиз да. Ар бир ошон үчүн үй бүлө өзгөрүш керек да. Үй бүлө өзгөрсө коом өзгөрөт да. Анан бул нерсени айтканда деле азыр ошол эле адамдар кайра сизге эки эсе жазат да. Биз кечирип койчу, биз мындай деп жазбайт. Мен оймен биз тажрыйбада көрүп атабыз да. Ошон үчүн бул нерсе сиз үчүн эч качан көйгөй болбош керек. Өзүңүз үчүн жашап атасызбы? Хоть 5 балаңыз болсо дагы сиз турмуш кура элек балага тийгенге деле татыктуусуз. Бул сиздин жашооңуз да. Анан ошол дем ар бирибиз өзүбүздүн мнениябыз менен жашайбыз. Азыр Руслан мырзанын деле мнениясын сиз жизнь өзгөртө албайсыз. Алып барып 10 жыл бир комнатага камап, моуну берем десеңиз да өзгөртө албайсыз. Анткени бул адам өзү ушундай түзүлгөн да. Ошонусуңар эле ар бир адам өзүнүн ой пикири менен жашайт. Кыскасы, биз жолуктук долбоорунда катышуучу бала болобу, кыздар болобу, биз күчтүүрөөк болушубуз керек да. Демек алдыга кетип атабызбы? Жашоого өзү жеңил караш керек да. Эгерде бир адам жазып коюп, ошол сөздү алып жүрөгүңүзгө алып жүрө берсеңиз, анда сиз эч качан өспөйсүз да. Ошон үчүн эми мындай нерсени Тилек деле айтып атат, бирок сизге биз тилейт элек ушундай коомду көтөрөм, анан аялдар кыйналып атат деген нерсе да тура эмес коомчулукта. Ар кандай, кээ бир жерден эркектер кыйналып атат, кээ бир жерден аялдар кыйналат. Дүйнөбүздө статистика боюнча ушундай эле нерсе кайталана берет да. Бул демек жашоо. Биз не кылышыбыз керек? Бир гана жакшы дуа кылып, тилек кылып, ошондой адамдар жакшы жолго түшүшүн каалайт элек, туурабы? Баардыгыбыз, Анда кол чабуулар менен урматтуу көрүүчүлөр, биз кийинки талапкерибизди тосуп алабыз. Айданага болсо ийгилик каалап, только алдыга кетишин каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн негедир талапкерлердин саны көп. Ошондуктан бул жака талапкер мырзаны чакырып алалы. Кол чабуулар болсун. Жана Санжар
гитарамды алып келе алайын дегенде ушинтип келчи дейин дегем. Сиздерге просто пранк болсун да, отуруп бериңиздер. Көрүүчүлөргө да кичине бизде пранк болду. Чармада чарып ырдап коеюн деген. Ушунча гитара алып келип ырдап коеюн деп атасыз, э? Тилек тосуп калып атабы, жок. Кичине мындай. Иллебиң өртүп барам, ирмебей көзүң карайм, жамалың периштедей. Кол чап, жайылып аппак канат, тазасың ару таңдай, тамшанткан таттуу балдай, алтыным алмаштырбайм, жалгызымсың толгон айдай, суранамын жалынан, сен кетпечи жанымдан, сезимдерим сага болгон, таттуу экен барынан, суранамын жалынан, сен кетпечи жанымдан, сезимдерим сага болгон, таттуу экен барынан. Ай, баракелде. Орындуктардын ордун алып бериңиз. Болду, Санжар? Орындуктардын ордун алып бериңиздер. Ушул элеби? Дагы бир ырдап коеюн мында. Жок, биринчи сүйлөшүп алалычы биз. Эми Айнур гитараңызды алып алыңызчы. Негизде ойлогонбуз да ушундай дароо келсе, гитара менен келсе, мындай кыз жигитке өтөбү, балким ошо макулдугун алабы депчи. Бирок негедир мен 2 күндөн бери, 1 жумадан бери чечим чыгарып атам мындай. Тилек азыркы убакта алдыңкы катарда келе атат да, бизде чечкиндүүлүк боюнча, анан коркпой мисалычы өзүнүн баягы мындай орусча айтканда уверенность менен кыз жибекти мындай багындырды десек болот да. Бирок Санжар мырзадан деле биз ошондой сапатты күтүп атабыз, бирок Санжар бүгүн жөн эле келип ырдап койгону биз үчүн таң калыштуу деле болгон жок. Катардагы эле Санжар болуп калды. Бул жактан эми мындай эле бир чыгарма тартуулап коеюн деген эле ой болчу. Тилекте болуп деле шашылгым келген жок мен. Кааласаңыздар дагы бир чыгарма аткаргым келип атат. Ушунча келген жаса 2 чыгарма алып кетейин. Бул башкача жагыла ой колуп калган го Санжар мырза. Бүгүн мейли мүмкүнчүлүк берели да. О сүйгөнүм менин Айнура, жүрөгүмдө жалгыз сен гана. Кармашып колубуз дайыма, калсынчы садагам Айнура, калсынчы садагам Айнура. Мен суранам сенден, мен суранам сенден суранам. Айнурга карайсың. Сен арылсаң абдан кубанам, колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Ырдап эле коеюн дедиңизби дагы деле? Жагып атпаган деп койчу. 3-чү чыгарманы аткарып берейин дагы. 3-чү чыгарма. Бул жака келгенимдин деле себебим жөн эле ырдап коюш эмес. Бул жактан болсо Айнура. Азыр 1 минут токтоп тур азыр. Баракелде. Мындай ичиңизде сезимдүү нерселерди айтыңызчы, шашпай. Аралык келгенден бери 1 айдагы эмне нерселер өттү, ошол нерсени шашпай түшүндүрүп бериңиз, убакыт беребиз сизге. Айнурам, бул жакта таанышканыбызга, таанышуу уланып атканына 1 ай болуп калды. 1 айдын ичинде мындай бирибизди жакшы билдик деп ойлойм. Мен ушунча жүрүп 26 жашка чейин чыгып, бир гана ушул сени издеп жүргөндөймүн. Ушунча издеп, азыркы учурда ошол издеп жаткан адамымды таптым деп ойлойм да. Биз жолуктун өзүнүн сөзүндө эле бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз болсо бирибизди сен мени билесиң,
мен сени билем. Анан уже чечкиндүү кадамдарга убакыт келди деп ойлойм. Биз өзүбүз бирибизди аябай жакшы таанып калсак да, жакшы көрүп атсак дагы, расмий түрдө мен сага кыз жигит мамилесине өтөлү деп сунуш жасагым келет. Макулмун. Баракелде. Аябай сырдып аткан учурум. Мен дагы ошол бул чечимди атайын ойлонуп туруп жакшы чечим чыгардым. И бул чечимге эч качан күмөн санабайм деп ойлойм. Анткени азыр аябай толкунуп атам. Сиз тилекти көрүп эле шашкыңыз келди. Эмне болуп кетти мынча? Жок, андан дагы эмес. Мен негизи кандай десем, адамды, Айнураны көрүп, мындай чынында келечекти көрө алдым да. Биз болсо, адам болсо чындап, сиз айткандай эле чындап адам жакшы көрүп, чында өзүн адам тапканда, ошондо адам чечкиндүү болот экен. Ошондо адам чечкиндүү кадамдарды жасайт экен да. Ошол. Азыр сиз 100% чечкиндүүсүз, 100% чечкиндүүмүн деп айта алам өзүмө. Санжар мырза катыраак кол чаап туралы. Албетте негизи бүгүнкү Санжардын келип ушундай кыз жигит көтөлүү деген биз үчүн таң калыштуу деле эмес. Булар бир ай мурда эле өткөн деп эсептейм. Анткени экөөнүн болгон бири-бирине болгон мамилеси, ошол эле убакта эки жакта жүрүп видео тартып, сүрөткө чыгып, кадимки кыз жигиттей эле мамиле куруп атканыңыздарды аны интернет желесинде деле өзүңүздөр киргизип атасыздар. Ошон үчүн бул нерсе деле балким сиз тилекке окшоп, мага турмушка чыкканга макулсуңбу дегенге деле даяр болуп калды деп ойлойм да менчи. Анан апамдын чайы буну Айнурага берсек, буну Санжар мырзага берели. Чындыгында Санжар дагы кастингке келгенде Санжардын бир максаты бар болчу, ушул жактан өзүнүн адамын табыш. Бирок ар бир келген катышуучуга биздин редакция менен, биздин жалпы командабыз менен аябай мындай күнү-түн иштеп аракетибизди кылабыз, ушуларда өз теңин тапса экен деп. Бүгүн Санжар мырза дагы катардан өзүнүн теңин таап, сезимин билдирип, ушул жерде 100% чечкиндүү кадам таштап жатканы бул биз үчүн да чоң бир жыйынтык жана результат десек болот. Андыктан Санжар мырза, мындан дагы чечүүчү нерселер бар. Аларды дагы биздин көрүүчүлөр менен аябай чыдамсыздык менен күтөбүз. Албетте, бая чыныгы сүйүү никеден кийин башталат деп коет го. Ошон үчүн мен чыныгы сүйүүгө, чыныгы жашоого эртерээк өтүшүңүздөрдү каалайт элек да. Албетте. 3-сезондун этегине чейин бизде 2 той болуп калчу деп болуп атат, 4 той болуп калчу деп болуп атат, 4 той, Бекмамбетте той жок бой, Бекмамбетте. Бирок Бекмамбетке да аракет кылабыз колдон келишинче. Ал эми биз катыраак кол чабуулар менен бүгүн биз Санжар менен Айнураны кол чабуулар менен сыртка узатып койсок. Мындай жакшы көрүү сезимдерге бир гана жакшы баталарды, жакшы ой пикирлерди калтырышыбыз керек, урматтуу көрүүчүлөр. Биз жолуктук долбооруна табышкан жуптардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Эгер сиздер дагы ушу талапкер болуп келем, кыздарга, биздин мына эң сонун мырзаларга келем десеңиздер, сиздер үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Биз жолуктук долбоору Кыргызстанда эң алдыңкы долбоорлордун бири. Биз жолуктук долбоору бул элдик долбоор. Бүгүн биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртең жума 20:30 көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасы